Жаңы оорукана куруу жумуштарынын негизги бөлүгү аяктаган. Ушул тапта имарат ичинде шыбак иштери, эшик терезелерди орнотуу жана жылуулук тутумун тартуу жумуштары жүрүп жатат. Кафелдер бүткөн, санузелдер бар бүткөн, ошо эми основной ошо штукатурка менен иштер калды. Майда иштер калды. Анан отопление азыраак жерлери бар. Анан суу маселеси бар, санузелдер, туалет деген немелер бар, ушулар калды. Ушуларды бүтүрүш керек. 2 кабаттуу имарат 100 орунга ылайыкталган. Мында операциялык бөлүмдөр орун алат. Бейтаптардын ыңгайы үчүн жертөлөдөн 2 кабатка чейин лифт болот. Оорукана бардык заманбап шарты менен бүткөрүлөт. Ал үчүн республикалык бюджеттен 77 миллион сом бөлүнгөн. Бул жерде бардык толук шарттар сакталган. Бөлмөнүн ичинде санузелдер бар, операциялык момундай чоң блогу бар, лифт бар. Оорукананын подвалы да толугу менен керектелүүчү кабат болуп эсептелет. Анын ичинде окуу залдары, сотрудниктер үчүн чечине турган жайлар, андан сырткары морг отдельный, ушулар менен толук курулуп, азыркы күнгө бүтүүдө. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын имараттары 1970 жана 80 жылдары курулган. Кезинде шаарды гана тейлеген ылайыкталып салынган оорукана кийин макамы облустук болуп өзгөргөн. Бирок ооруканадагы орундуктар, кызматкерлердин саны ошол бойдон калган. Мындан улам орун тартыштыгы жаралган. Жаңы курулуп жаткан оорукананын имараты бүткөрүлсө, бул жакка кулак мурун, урология жана көз бөлүмдөрү көчүрүлөт. Кудай буюрса ушул 4 бөлүм бул жака өтсө, оорукананын ичиндеги тыгындык керебеттердин жетишпестиги биркеле чечилип калат деген ойдобуз. Кошумча жаңы бөлүмдүн курулушу менен облустук оорукананын базасы жакшырат. Бейтаптардын сапаттуу медициналык жардам алышына шарт түзүлөт. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында 24 бөлүм бар, 575 орунга ылайыкташкан. Осмон Ломсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.